Капитал GIZ же Герман кызматташтык уюм менен биргеликте жаңы долбоор баштайт. Анын алкагында четке рыноктарга чыгууну пландап жаткан жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жана дыйкан фермерлерге керектүү болгон маалыматтарды берип турмакчыбыз. Жана бул долбоордун алгачкы темасы органика. Органика Кыргызстандын экспортуна жол ачылат. Бул тармакта иш алып барган уюмдардын жана фермерлердин айтымында органикалык айыл чарба товарлары Кыргызстандын экспортунун орчундуу бөлүгүн түзө алат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп, органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүүгө бел байлады. Кыргызстанда 3 кооператив органикалык азыктарды өндүрөт деген эл аралык сертификацияга ээ болгон. Сонун күлөжө органикалык азыкты башка тамак аштардан бат эле айырмалайт. Сырткы көрүнүшү гана эмес, даамы, жыты дагы башкача болот дейт. Жана Евросоюздун талабына ылайык болот же болбойт деген өзүнүн критерийлери бар. Ошондо биз минералдык удобрение колдонбойбуз, пестицид, химикаттарды колдонбойбуз. Жаныбызда бул продукцияларын алып органикалык чарбанын мүчөлөрү да келди. 4 жылдан 5 жылга кеткен дагы жаңы фермерлер да бар. Булар болсо эң биринчи органика дегенде эле булар ден соолук деп түшүнүп атышат. Биринчи өзүнүн үй бүлөсүнүн ден соолугун коргоп, анан өзүлөрү өндүргөн продукцияны сатып алуучулардын да ден соолугун коргойлу деген. 240 бүлөөнү бириктирип түзүлгөн Ысык көл органик кооперативи акыркы 4 жылдан бери мышык тамырын же валеранка дары чөбүн Германияга жөнөтүп келет. Азыр Орусиядан чеснокту сатып алууга кардар чыгып жатат. Жер жана мөмө жемиштерден сырткары дары чөптөрдү дагы өстүрүшөт. Айтмакчы, бул чөптөр жемиштерге зыянкечтерди жолотпоо үчүн өстүрүлөт. Мисалы, картошканы айланта календула эксе, анда картошкага курт түшпөйт. Өстүргөн продукциялардын көпчүлүгү азырынча ички рынокто сатылат. Экспортко чыкканда эң биринчи количество, баягы объемго чагалбай атабыз да, ошол биринчи жолтобуз ошол. Себеби объем жок, органикалык чарба жүргүзгөн мүчөлөр аз. Анан экспортто болгондо дагы кайсы культураларды алар азырынча спрос да жок бизде. Күрүч, алма, ашкабак, бал, курут, май. Бул Кыргызстандагы таза экологиялык жол менен өндүрүлгөн товарлардын чети гана. Фермер дыйкандардын көпчүлүгүндө органикалык макамы жөнүндө эл аралык сертификаттар жок. Анткени менен алар Биокейджи Федерациясынын мүчөсү катары химиялык жер семирткичтерди жана дары-дармектерди колдонбой чарба жүргүзүшөт. Эл аралык талапка жооп берген сертификатты Кыргызстанда азырынча 3 ири кооператив жыл сайын алып турат. Алар Ысык көл органик, Биопахта жана Алыштан. Биопахта кооперативи 2004-жылы түзүлгөн. Жылына 300 тоннага жакын пахтаны Европага экспорттайт. Алыштан кооперативине 63 үй бүлө кошулган. Өрүк зары 140 гектар. Жылына 200 тонна кургатылган жана 100 тонна бышкан өрүк алышат. Фермерлердин айтымында өрүк өзү эле органикалык дарак. Ага курт түшпөйт жана таза аба менен суу болсо 100 жылдап мөмө бере берет. Дарылаган жанагы алтын күкүрт менен дарылайт. Ал сапсары кылып ушул товардык эмесин түсүн жакшы кылат. Анан негизинен бүгүнкү күнгө чейин элдер дагы Россиянын эли дагы, Кыргызстандын эли дагы ошол дарыланган өрүктү жеп жүргөн да. Көргөзмөлөргө чыгып жүргөндө ушу Бишкектин эле эли дагы биз 2 өрүктөн кое жүрдүк. Биринчи жылдары ошол дарыланган өрүктү алып жүрүштү. А эмне үчүн муну капкара бул кайдан алып келгенсиңер деп албай жүрүштү да. Күндө азыркы выставкаларда жанагы алтын күкүрт менен ысталган өрүктөр өтпөй калды такыр эле. А биз алып чыгабыз, жалаң органика өрүк өтүп калды да. Күнү органиканы түшүнгөндүктөн биз азырынча наркы фермерлерден киреше жагдан астырагында турабыз да. Бирок келечек органикада биз буга ишенебиз. Баткен өрүгү башынан эле Тажикстан аркылуу четке, көбүн эсе Россияга сатылып келгендиктен фермерлер эми өз алдынча ЕСтин рыногуна дагы чыга албай жатышат. Баткендиктер жылдык түшүмүнүн 80%-ын тажик ишкерлерине сатуу менен чектелет. Коңшулар аны таңгактап Россия жана башка өлкөлөргө экспортташат. Жанагы Россиянын айтым го, Россиянын рыногун тажик туугандар ээлеп алышкан, бизди киргизишпейт да. Бүгүнкү күнү 80%-ын биз өзүбүз жөнөтө албай, ошол өндүрүлгөн 80% тажик туугандар алып, мисалы үчүн жаныбызда эле Исфара деген шаарда 17 кайра иштетүүчү заводу бар да. Бизден алып эле кичине кайра иштетип, жанагындай таңгактап, жакшынакай кылып туруп эле анан кийин Тажикстанда өндүрүлгөн деп Россияга башка жака чыгып атышат. Биз ошону карап, ошону кабыл албай турабыз да. Ошондуктан биз Европага чыкканда аракет кылып жатабыз. Бул багытта ошо GIZ бизге могул аймо органик деп Швециянын сертификатын алып берип жатат жылына. Облуста жалпысынан 7000 гектардагы өрүк багы жылына 20 000 тонна кургатылган өрүк бере алат. Германиялык 2 ишкана жазында келип Алыштан менен таанышып кеткен. Алардын бири косметикалык каражаттарга колдонуу үчүн өрүктүн данегин сатып алууга даярдыгын билдирген. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө органика азык эң кымбат азык да. Себеби адамдар ошо органиканы түшүнүп, ден соолугун ойлоп, органиканы кымбатына карабай сатып алып калышты да. Мисалы үчүн азыркы жанагы алтын күкүрт менен ышталган өрүктөр азыркы күндө тажиктерге 100 сомдон 250 сомго чейин биздин базарда кетип жатат. Бишкекте 400 сомдон сатып жатат органика кылып туруп. Эми Европанын рыногуна караганда орточо алганда 1 килограмм органика өрүк $15 да. Анан биз өткөн жылы Биофакка Германияга барганда көрдүк, Турциянын ушул органика өрүгү 1 килограмм 2,5 миң сом да. Мына 3-4 күн болду, Москвага бардык.
Москванын ушу чоң жанагы соода борборлорунда көрдүк. Таңгактап койгон 100 грамм 200 граммдан килограммын алганда 2000 сомдон болуп жатат да. Органикалык жемишти өндүрүүдөн сырткары аны сактоо жана кайра иштетүүгө дагы талаптар бар. Фермер дыйкандардын кампалары жана өндүрүшү дагы эл аралык ХАСП жана ISO стандарттарына жооп бериши керек. Органикалык азыктарды өндүрүүдө катуу талаптар коюлган. Бул багытта иш алып барган чарба 3-4 жыл убакыт керек. Бул өткөл мезгилде жерден баштап үрөн суу техникага чейин коюлган катуу жоболор аткарылышы шарт. Органикалык чарба жүргүзүүнүн негизги максаттары бул таза продукция өндүрүүдө жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонуу жана жаратылыштагы тең салмактуулукту сактоо, экологиялык баланстын бузулушуна жол бербөө. Заттардын айлануусунда өсүмдүк менен топурактагы пайдалуу микроорганизмдердин көбөйүүсүнө, биргелешип иштөөсүнө шарт түзүү болуп саналат. Анткени өсүмдүктөрдү дарылоодо колдонулган химикаттар жер кыртыш үчүн пайдалуу курт кумурскаларды дагы кошо өлтүрөт. Калктын ден соолугуна зыян тийгизбеген мөбө жемиш, азык заттарды өндүрүү талабы жерди тазалоодон башталат. Органикалык чарбадагы талап боюнча жер 2 жылдын ичинде салыштырмалуу түрдө тазаланышы керек. Бул мисалы органикалык өндүрүш боюнча Евросоюздун талаптарынан мисал ала турган болсок, 3-жылы гана жер биостатусуна ээ боло алат. Эгерде бул бак боло турган болсо, көп жылдык өсүмдүктөр үчүн алар 4-жылы гана био деген статусту ала алат. Органикалык чарба жүргүзгөн фермерлер үчүн синтетикалык жер семирткичтерди жана химиялык узаттарды колдонууга толук тыюу салынат. Мында фермердин өздүк мал чарбасы болушу зарыл. Анын кыгын жер семирткич катары колдонуу үчүн. Айтмакчы, кыгы органикага колдонула турган мал дагы өзгөчө шартта багылып, алды менен вакцинация болбошу керек. Ушул органикалык чарбада ушул органикалык өндүрүш боюнча стандарттын бир нече талаптары бар. Ошолордун негизгилери азыркы биз айтып өткөндөй фермердин өзүнүн жер үлүшү, же арендага 5 жылдан кем эмес жери болушу керек, мал чарбасы болушу керек, андан сырткары ушул үрөн болуш керек. Жергиликтүү талаалардан чыккан суу менен органикалык талааларды сугарууга болбойт. Өзүнчө арык же түтүк аркылуу суу жеткирилиши зарыл. Айтмакчы, био өсүмдүктү өстүргөн фермер башка кадимки чарбаны жүргүзө албайт. Жада калса органикалык талаалар башка өсүмдүк эгилген жайлардан аба аркылуу дагы корголуп турушу шарт. Органикалык чарбаны чындыгында ушул жанында жайгашкан жергиликтүү чарбадан аба аркылуу дагы булгануудан сактаганга туура келет, суу аркылуу дагы сактаганга туура келип атат. Аба аркылуу сактаганда, мисалы үчүн эгин талааларында атайын бир коргоочу тилке болушу керек. Мисалы үчүн бийик өскөн эгиндерден 2 катар минимум же болбосо ортодон белгилүү бир аянт болуш керек, белгилүү бир аралык болуш керек. Айтмакчы, техникага дагы өзгөчө талап бар. Органика менен алектенген фермер жаңы техника менен камсыз болуп, же кадимки талаада колдонулган техниканы атайын каражаттар менен жууп тазалап туруп гана органикалык азык өсүүчү талаага колдонушу керек. Жерде бул органикалык чарбасында негизги максат бул жерди жакшыртуу, жердин күрдүүлүгүн сактап калуу, жаратылыш менен гармонияда болуу болуп эсептелет да. Андыктан ушул которуштуруп айдоо дагы бул ушул Евросоюздун стандартынын бир талабынын эмеси болуп эсептелет да. Андыктан жерди мисалы үчүн быйыл эгерде картошка же болбосо пакта же бир жашылча айдаган болсоңуз, кийинки жылы ошол эле эгин кайрадан ошол жерге айдалбашы керек, башка эгиндер менен которуштуруп айдалышы керек. Анан дагы сунушталат, мисалы үчүн билесиздер, чанактуу өсүмдүктөр булар тамырына азот топтошот. Андан кийинки маселе үрөнгө байланыштуу. Генетикалык жактан өзгөртүлгөн теги белгисиз үрөндөрдү колдонууга тыюу салынат. Жылына ички көзөмөл системасы деп коебуз. Ушул биосервистин инспекторлору алгач ички сертификацияны камсыздашат. Ички көзөмөлдү камсыздап, ушул сырткы сертификациядан өтүш үчүн, инспекциядан өтүш үчүн бардык маалыматтарды даярдап, текшерилген документациянын бардыгын эл аралык сертификациялык агентствого жөнөтөт. Анан алар келип текшеришет. Маалыматтар бул чарба жөнүндө маалымат. Толук чарба, канча чарба, кандай эгиндер айдалды, ал жерде мисалы үчүн кош чарба жокпу дегенде эч кандай мисалы үчүн эреже бузуулар жокпу. Бардык талаптар аткарылгандан кийин дагы өндүрүлгөн продукция атайын текшерүүдөн өтмөйүн органикалык деп эсептелбейт. Сертификат алуу үчүн ишкерлер эл аралык уюмдардын жардамы менен чет өлкөлүк борборлорго кайрылышууда. Мисалы үчүн Европада, башка өлкөлөрдө акыркы мезгилде ошол эле Европанын өзүнүн сертификациялык агентствонун атайын
биз Турциядагы филиалы айымо Турция менен дагы иштештик. Буга чейин айымо Швейцария, Индосерт мисалы Индияныкы. Ар бир мамлекеттин өзүнчө улуттук дагы стандарттары болот. Мисалы Америкада INUPI стандарты, JAS стандарты. Эми ушул стандарттарды кайсы стандартка ылайык иштеши керек, мисалы үчүн ошону сатып алуучу аныктайт. Органикалык айыл чарба боюнча алгач 20-жылында айтыла баштаган. 1924-жылы мындай чарбанын биринчи эм белгиси Деметр пайда болгон. Айтмакчы, бул эм белги азыркы күндө дагы колдонулуп келет. 1970-жылдары Европа менен АКШта атайын сертификациядан өткөргөн бир нече уюмдар пайда болгон. 1940-жылдары атайын топко кирген фермерлер товарларын органикалык деп жарыялашкан. Кыргызстанда биринчилерден болуп 2003-жылы Helvetes Швейцариялык эл аралык кызматташтык боюнча ассоциациясынын колдоосу менен органикалык пактаны өндүрүү жана сатууну өнүктүрүү боюнча биопакта долбоору ачылган. Ал эми 2011-жылдан бери Кыргызстандын туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшүү долбоору Кыргызстандын органикалык секторунун өнүгүүсүнө салым кошууда. Долбоор бул жаатта иш алып барган жана жыл сайын Европанын талаптарына дал келген сертификат алып турган 2 кооперативге колдоо көрсөтүп келет. Мындан тышкары азыр Кыргызстанда 10 органикалык аймак түзүлгөн. Алар Индия жана Бутандын тажрыйбасына таянып, дыйкандардын бири-бирине кепилдик берүү жолу менен азыктарын органикалык сертификациядан өткөрөт. Бирок бул сертификаттар азырынча ички рынокто гана таанылат. Деген менен BioKG Федерациясы ушул эле ыкма менен чет элдик рыноктарды багынтууга бел байлоодо. Жер реформасы болгондо чоң колхоз совхоздордун баарын таркатып, ошонун жерлерди 1 гектардан 50 сотуктан 2,5 гектардан бөлүп алганбыз. Мисалы бир массивте 500 гектар болсо, бүгүнкү күндө ошол жерде 500 фермер бар да, ар кандай өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Алардын жана вегетационный периоддору ар кандай болот. Анан ошол 500 гектар жер бир арыктан суу ичет да. Бир эле фермер баягы химиялык заттар менен, минеральный удобрение менен ошол өсүмдүктөрдү өстүрсө, же болбосо сугарса кошуп, анда ошол поледагы бир арыктан суу ичкен поледагы дыйкандардын баардыгы органикалык болбой калат да. Айтмакчы, сиз сертификация боюнча айтып өттүңүз, жанагы 10 органикалык аймактын колунда азыр сертификаттар бар депчи. Бул өтүүнүн процедурасы кандай экен? Сертификацияны ким тарабынан кантип өтүштү? Биз дүйнөлүк практиканы мындай карап көрсөк, ошол аймактар жана жааматтар, община деп коет, ошолор бири-бирине ишенип, анан органикалык айыл чарбасын иш жүргүзөт ыкмасы мененчи. Анан баягы жыл бүтүп баратканда, түшүмдү чогултканда алар өздөрү баа беришет. Мынагу биздин аймактагы 100 фермер ошол баягы жааматка кирсе, 99-у мына ушул органикалык айыл чарбасын баягы принциптерин колдоду. Эч кандай химиялык заттарды колдонгон жок деп, өздөрү бири-бирине баа беришет. Бири-биринин астынан кепилдик алышат. Мен органикалык айыл чарбасы менен иштеймин, эч кандай минералдык заттарды, то есть минералдык, химиялык заттарды колдонбойм деп, анан алар өздөрүнүн совети бар, жергиликтүү совет. Ошол жерде карашып, анан биз федерация тарабынан дагы бул деген эч кандай көз карандысыз орган болуш керек. Ошондой совет түзгөн да, республикалык масштабта биз түзгөнбүз. Анан ошого баягы жолдомолорун жөнөтүшөт. Анан ошонун негизинде биз ошол республикалык совет ошол сертификат берет. Демек булар жыл сайын өтүп турат экен да сертификация? Жыл сайын сертификация. өтүп турат. Анан бул сертификат алыш үчүн ошол бир стандарт болуш керек да. Кыргызстанда ошол стандартты биздин ушул федерация иштеп чыгып, бул өсүмдүктөрдүн стандарты, ошондой эле баягы мал чарбачылыгы боюнча стандартты иштеп чыгып, ошол стандарттын негизинде биз органикалык аймакка өткөн фермерлер ошол стандарттын негизинде иштеп жатат. Чет жактагы баягы силердин болочок партнерлор, ошол продукцияны сатып ала турган, алар буга канчалык ынанышат экен? Мисалы Индия мамлекети өтө чоң мамлекет. Азыр ушул жанагы бири-бирине кепилдик берүү системасы менен эле булар өздөрүнүн продукцияларын, даже кийим-кечектерин баарын органика деп бүткүл дүйнө жүзүндө сатып атат. Индиянын ошондой сертификатына эмне үчүн дүйнө жүзү ишениш керек экен да, Кыргызстандын ошондой сертификатына дүйнө жүзү ишенбеш керек. Биз азыр ошол IFOAM деген бүткүл дүйнөлүк кыймыл бар, ушул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча. Биз ошого мүчө болуп киргенибизге мына 5-жыл кетип баратат. Ошол жерде дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Биз ошолордун стандартын колдонуп,
алардын сертификаты дүйнөлүк масштабта белгилүү. Биз уже 5 жыл алар менен баягы өнөктөш болуп иштегенден кийин, алардын биз баягы немесине киргенден кийин, довериясына киргенден кийин, биз ошолордун сертификатын биз колдонгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол сертификат менен ал жанагы эле ошол бири-бирине кепилдик берүү системасы. Биз ошо менен өзүбүздүн дыйкандарды ошол дүйнөлүк рынокко чыгаралык деген максатыбыз бар. Бул Кудай буюрса 1 жылдан кийин иш жүзүнө ашат.